Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү берүүнүн темасы Кыргызстанда, анын ичинде Баткен областындагы балчылык тармагынын өнүгүүсү тууралуу болмокчу. Бүгүн биз ошол арычылык бал кармоо боюнча ошол эмгектенип жүрүшкөн биздин областтын фермерлерине эфирге чакырганбыз. Анда эмесе тааныштырып кетсем, Сайфулла Назаров аксакалыбыз, Ахматали Халиков, Ахмат Бабаев, Убайдулла Матмусаев, жана ошондой эле Махамат Ташбаев фермерлер чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу балчылар? Мына Кыргызстанда кийинки кездерде ошо балчылык тармагы дагы өтө кирешелүү тармактардын бири болуп кеңири жайылып баратат. Айрыкча мына биз буга чейин Токтогул балыны билебиз, Ысык көл областында дагы балчылык кеңири жайылтылган. Кыргызстандын ушул атын далайга чыгарган ошо сапаттуу балдарды. Анан ошол эле кезде Баткен областында дагы аябай өзүнүн даамы боюнча, сапаты боюнча жогору турган Баткен балы жөнүндө дагы билип, угуп, жеп жүрөбүз да. Анан ошол эле кезде ошол балчылыкты өнүктүрүү, өстүрүү, аны кеңейтүү боюнча дагы эмне иштер болуп аткандыгын, балчылыктын мүмкүнчүлүгү, баягы потенциалы канчалык экендигин Баткен областында билүү үчүн атай сиздерди мына чакырдык. Анда эмесе ушул сиздердин араңыздарда мына 40-50 жылдан бери ушул балчылык, арычылык менен алектенип жүргөн абаларыбыз бар экен. Ошондой эле жаңадан баштап аткандагы арабызда чакырып отурабыз. Алгач сөздү ошо Сайфулла аба сизден баштасак, ошол балчылыкка кандай келип калдыңыз? Бүгүнкү күндө ошол балчылыктын кандай жумуштарын аткарып, эмне менен алектенип атасыз, ушул айтсаңыз. Мен Көкташ айылынын тургуну Назаров Сайфулла. Өзүм кесибим уста эле, мурда плотник болуп, жакаш усталык кылып, үй салып жүрүп, мына бул киши кудан болот, бул кишини ары бакканды көрүп жүрүп, ал 2009-жылы авал баштаганда биринчи 4 яшыкты жасап келип мага ары бересиз дегем да. Ошо 4 яшыкты алып бир жыл карап жакшы эме кылдым, бирок жыйынтык биринчи жылы болду, бирок ошол жылы кыштан чыгара албай калдым. Болбоду мунуңуз деп кайрадан алып, ошол жылы кайрадан 8 сразу эме кылдым, экинчи жылы. Ошонун бери жылыга кошуп жүрүп, Кудайга шүгүр, киреше жакшы, болду жөнүндө аркасынан чуркап жүрүп, азыркы мезгилде 70-80 жашыгым бар. Бала чакам менен эмгектенип, Кудайга шүгүр, таза бала алыштын аркасында жүрөбүз. Биздин Баткендин эмеси кыска мөөнөттүү да жайлоосу. Гүлдөрү кыска мөөнөттө өтөт. Ошо кыска мөөнөттү пайлап жүрүп, мындайча айтканда аңдып жүрүп, кайта гүл бар, ошого көчүп жүрүп алсак болот. Ошон үчүн биздин Баткен балынын эмеси башка жерлерге караганда деңгээли өтө сапаттуу болот. Ахматалы, мына сиз айтсаңыз, сизде канча балчылыгыңыз бар? Качандан бери ушу балчылык менен алектенип келесиз? Балчылыкка мен өзүм кесибим мугалим да. Мектепте иштеп жүргөндө ушул балчылыкка кызыгуу башталып калып, бир семья сатып алганмын. Бир семья сатып алып, аны экөө кылып, кыштан чыкпай өлтүрүп коюп, кайрадан сатып алып жүргөнмүн. Балчылыкты баштаганым 83-жылдан бери. Балчылык жети казынанын бири дейт. Балчылыкка көп адамдарды тартыш керек. Себеби бал бул не десем, организмге эң керектүү нерсе, 100дөн ашык минералдуу заттары бар. Бал жеп жүргөн адам эч карыбайт. Ошентип азыркы кезде 50-60 семьям бар. Ага кошумча присеп алдым, присепке отургузганмын. Бир жерге тартып барышка оңайраак болсун деген. Жаш кеткенден кийин тартып алып барып коебуз да. Айрыкча биз алып бара турган жерлер Рават жайлоосу, Раваттын күнгөйү, Карамойнок, андан кийин Искөбүт, андан кийин Кулан, Канигут деген жайлоолордо болобуз. Ошол жерден Кудай айткандай, бизде гүлдөр кыска мөөнөттүү болот. Мисалы, Раватка алып барганыбызда экспорт эми гүлдөгөндө
орышты баштайды. Көчке тура келеді. Шындан балар арасында қиыншылықтар көп. Балардағы жаш баладай орыйды, кана басады, ичи кетеді. Оларға дәрі беріп тұрыш керек. Левамицин, тетраксилин деген дәрілерді адамдай сиропқа қосып беріп алар түзетіш керек. Айрықша көлемді ұшындай іч аурулар көп болады. Себеп бір күн ысып кетеді, бір суып кетеді, ошол мезгілде ары шамалайды екен да. Көлемді аябай етият қылыш керек арыны. Тылықтап. Ахмат ага, сіз айтсаңыз, ошо кантип ошо сіз арычылык менен алектенип калдыңыз? Мен Самарган экен. 86 жылдан бeri ушул балчылык менен занятие кылам. Биринчи баштагандан жөн эле күчкөлө алып баштап, бир яшик бияктан алып келип, анан 15 жылдын ошентип өнүмү жакшы болгондон кийин анан иштеп бардым токтотпой эле ошол менен занятие кылып иштеп жүрөм. Энди өзүң жакшы карасаң жакшы болот экен. Анан көңүл жок карап ташып коюп кете берсең, улам карабаганын билип эле качып кетет экен, ондай болот экен, өлөт экен. Ону кеңейтип расширене бериш керек экен, талкаларды салуу менен. Анан ошондон гана өндүрөт экенсиң да. Анан бизде энди естественный чын-чыныгы келгенде бизге кармит кылбайбыз биз. Өзүнүн естественный гүлдөр менен гана тарбия кылабыз дагы. Асалдын анан тазасы болот. Сапаттуу болот. Сапаттуу болот дагы. Анан кийинкисинен мына бизде көбүрөөк узак бере турган ушул коен томок экен. Бир 15-20 күнгө жетет да гүлү. Анан ошону менен анан ол дагы токтойт. Ушул маалда энди жакшы карап, жакшы жылдырып бир аз бал өндүрүп алса болот да. Анан төжөлө көрөбүз лейлеке. Экспансия тоерден бар. Алар дагы 10 күн 15 күн эле барып коюп энди асал тартышпай неме кылсаң орушты баштайт. Анан о жерден кайтыш керек болот. Эгер ону убагында жылдырып алсаң, арылар өзү жылып кетет. Анан курук кала бересиң, жашын кучактаган бойдон. Азыр мына түйшүктөр боюнча сиздер менен да кеңири сөз кылабыз. Мына дагы ушу Убайдулла сизге суроо бергим келип атат да, бул кишилер азыр ушу балчылык, арычылыктын түмөн түйшүгүн айтып атат, канчалык оор экендигиничи. Анан сиз жаңыдан гана баштапсыз, ушундай кыйынчылыктарды сиз байкап атасызбы? Байкап атам. Мен да арыкылганда 3 жыл болду. 2 жаштан баштаганмын. Биринчи алган жылым. Кийин баары өлүп калды. Кийинки жылдагы мени сатып алып, яшикти көбөйтүп, азыр бир 20 яшик кылдым. Ошону карап. Мына Махмат Орозбаевич, сизден ушу сурайын деп атам да, бүгүнкү күндө бир уюм түзүлүп, буга чейин баягы батыранды болуп, чачыранды болуп келгендер уюм түздүк деп айтып калдыңыздар. Жалпы эле ушул канча арычылар бар? Уюмду түзүүнүн эмне максаты болду? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен Ташбаев Махаммат, Чек айылынан болом. 2000-жылдан бери балчылык кармайм. Биздин негизги бул коом түзүшүбүздүн себеби мурда Ош облусуна карап турганбыз. Баткен облусу болгондон кийин биздин арычылар, илгерки арычыларыбыз улгайып дегендей көчүп кеткен орустар болду. Ошентип атып, өзүбүздүн Кыргыздан арычылар аз калдык. Анан ал мезгилде эгин талаларыбызда түшүм бере турган өсүмдүктөр көп болгон. Азыркы мезгилде азайды. Арычыларыбыз эми Кудайга шүгүр жаштарыбыз көбөйүп баратат. Буларга тарбия беришибиз керек, аракет кылдырышыбыз керек. Эми азыр баштап аткан жаш арычыларыбыз Кудайга шүгүр пайдалуу жактарыны, анан даарылык касиеттерини түшүнө баштады да. Эми жаңы арычыларыбыз аны элге дагы толук жайылтышыбыз керек. Бал эле эмес, арыдан алына турган көп даарылык касиети бар продукталары бар. Аларды элге жакшы түшүнүк бериш керек. Эndi азыр мисалы интернетте айтат, интернетте кээ бирлери тажрыйбасы бар адамдар чыгарат, кээ бирлери жөн эле
уккан чыгарып коет дагы элди адаштырат. Пайдалуу, канчалык пайдалуу экендиктериничи интернетте. Анан ошо биз Баткен облусунда балчы элекчилерибиз Кудайга шүгүр азыр көбөйүп баратабыз, жерлерибиз дагы жакшы. Эми мына экологиянын өзгөрүшүнө байланыштуу кээ бир жылдары кыйынчылыктар болуп калып атат. Мисалы 23-жылы түшүм болбой калды биздин региондо. Кургакчылык. Анан өндүргөн жылдарыбыз мисалы 24-жылы жакшы болду, Кудайга шүгүр. Өндүргөн балыбызды башка жака сатуу проблемасы бар бизде. Ошондон бизде бир 5-6 жыл мурда эле аракет кылганбыз, бир Баткен облусунун арычыларын бириктирип бир коом түзөлүү деп. Эми ассоциация түзүш үчүн кичине коомдор болуш керек экен. Ошолор биригип бир ассоциация түзөбүз деген ниет бар. Азыр эми биз жоопкерчилиги чектелген коом кылып түздүк. Кече жакында Ошко барып келдим. Оштогу коомдор менен биригип өзүбүзчө бир ассоциация түштүк регион боюнча түзөбүз деген пландарыбыз бар. Бизде эми негизги көйгөйүбүз эле өндүргөн балыбызды башка региондорго, башка мамлекеттерге чыгарыш биздин негизги көйгөйүбүз ошол. Ошол максатта эми азыр коом түздүк. Эми дагы аракетибиз бар, аракет кылып атабыз да өнүктүрүшкө. Азыр эми коомдо 10 эле адам болдук. Кудай кааласа келечекте дагы көбөйүшөт деген ойдомун. Коомго кошулабыз дегендер бар. Бул мына абалардын айтымына караганда арчылыкты башта өтө эле кыйын экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул арчылык боюнча атайын окутууларды жүргүзүп бул кишилергече азыркы жаңадан жумушун баштап аткандарга атайын окутууларды жүргүзүп, ошондой эле бүгүнкү күндө ушул арылардын дагы бир асылдуулугуну көтөрүү боюнча дагы бир иштер жасалабы сиздер тараптардан? Кандай болуп ушул сиздердин уюм биздин ушу арычыларга жардам тийгизет? Сиздер эмнеге муктажсыздар бүгүнкү күндө? Бул айткан өтө оор маселе. Асылдуулугу жөнүндө пародасы боюнча чыныгы 1 жылдык, 2 жылдык маткалар жакшы иштейт да, 3-чү жылга өткөндө эме болот. Биз мына матка өндүрүү боюнча, муну өзүнчө энелик арынды өндүрүү боюнча мына билдеттемени Махаматка неме кылып отурабыз. Быйылкы жылдан баштап сенен алабыз. Сен баткан жаш маткаларды, энелик арыларды өндүрүп берсең, ошондо жылга матка алмаштырып эме кылып турсак, баягы арынын асылдуулугу жакшы болот да. Анан эне ары жакшы болгондон кийин жумушчу арылар көп болот дагы. Неменин түшүмдүүлүгүн жогору кылат, асал алыштан. Ошо Махаматка быйылкы жылдан баштап мына уюм болуп бириккенден бери неме кылып отурабыз. Сен өзүң өндүрөсүң, сен өзүң эме кыласың, сени биз маткалабыз деп. Бул арчылыктын эмеси эң кыйын жери. Калган анан жаштар бар, жаңы чыгып жаткандар бар. Биздин группада эски опытный көп жылдан бери баккандар бар. Буларды кишилерден совет алып, кеңеш алып турабыз. Түшүнбөгөн жерден. 45 жылдан бери ушул арчылык менен иштеп келеткенсиздер, бүгүнкү күндөгү экологиянын тийгизген таасири канчалык болуп атат? Канчалык сиздерди ушул кыйнап атат? Енді мындай да, эгерде жер жүзүндө 4 жыл ары болбосо ачарчылык болот. Жашоо болбойт. Себеби бул арылар бардык нерсени чаңдап турат да. Өсүмдүктөр үчүн дагы өтө пайдалуу. Өсүмдүктүн түшүмүн ашырышка, Чаңдаштыруу. Баягыда айткандай, матка жөнүндө сүйлөсөм, матка өзү 5 жыл жашайт. Бир семьяда 5 жыл жашайт. Ошонун 3 жылда жакшы тукум коет, 4-5 жылга өткөндө сейректеше баштайт. Демек, матканы алмаштырыш керек. Жаңа айтып өткөндөй, Махаматка жүктөгөнбүз, бул ошо 3 жыл болдубу, матканы алмаштырып туруш керек. Жакшы бал алыш үчүн, көбүрөөк бал алыш үчүн. Себеби жаңы матка көбүрөөк тукум коет. Бир матка суткасыга 2,5 миңгече тукум коет. Бирок жумушчу ары 31 күндөн 35 күнгөчө жашайт. 35-чи күнү учуп кетет дагы кайра кайтып келбейт. Себеби ол мындай айтканда, кыргыз жалпак тилде айтканда желийт. Износ болот. Ошондуктан учуп кеткен ары кайтып келбейт. Эми ары каяктан пайда болот дегенде, ошол жакшы маткаларды койсок,
Енематқа бір суткада 2,5 мың тұқым қояды. Ошоның есебінен ары азайбай тұра береді. Еркегі болса 90 күн жашайды. Еркегінің вазифасы емне? Еркегі шу маткаменен көлімді жазда спариваниеге шығады, қошылышқа. Болды. Анда чаға тұрған нәрсесі де жоқ. Ғоң деп тоғышыменен келіп, арын асалды жеп жата береді. Бір еле вазифасы шу, ені арыменен шаңдашады ауада. Азыр эми мына бүгүнкү күндө балдан башка дагы эмне продукцияны өндүрүп чыгарасыздар дагы ушу элге сунуш кылып атасыздар? Мысалы, Арыдан. прополис алабыз, бұл арының мумы дейді. Бұл ашқазан ишек ооруларга дары, адамдын иммунитетин көтөрөт. Анан тышкары пыльса деп коет, гүлдүн чаңы. Бул дагы мына жаш балдардын иммунитетин көтөрө турган эң зор дары ошо болот. Анан пергасы бар. Жалпысына айтканда арыдан отход жок. Даже өлген ары дагы адамга пайдалуу болот. Өлген арыны кантип пайдаланабыз? Анан бир кап алып 200 грамм сууга 5 мүнөт кайнатып, тынытып дакадан өтүп ичсе, адам ичидеги шамалдагандардын баарын чыгарып берет. Şu vakaça hiç kim bu elegini kılgan emez. Jirkenet de o arı o. Onun aval ölgen arını kurugatıp, ondan keyin kaynatıp, marilden ötközüp, şamaldagan adamlar ise болады. Put oru, yel oru, şolarga da darı. Arının darlık kasetleri boyunca. Ben hazır bir 3 yıldan beri şu arıdan çıkan prodüksiyanın adamga tegizgen darlık kasetleri жөнүндө окуп атам. Орус Россияда ведущий терапевт Филиппов деген бар, ошонун WhatsApp группасында жүрөм 3 жылдан бери. Анан ошо кишинин китептерин да сатып алдым. Азыр өзүм да азыркы убакытта бир 2 жылдан бери ошо дарыларды китеп боюнча жасап атам. Мисалы абам айтып кеткенде жаңга арынын өлүгүнөн жасалган дары бул 2 түрдүү жасалат. Анан 2 түрдүү өлүк болот. Мажбурлап өлтүрүлгөн, анан өзүнчө өлгөн арылардын өлүктүн 2 түрү болот. Ошолорду дагы 2 түрдүү жол менен жасалат. Настойка, анан кайнатылганы. Настойкасы бул спирт аралаштырылган, суга аралаштырылган, суга аралашкан спиртке эритилет. Булар адамдын кан тамырларыны негизи тазалаш менен ашылат. Анан жаш организмдеги жаш клеткалардын жаңыланып, эски клеткалардын денебизден чыгып кетишине чоң таасир берет бул. Жакшы экен. Эми мына арылардын адам организми үчүн өтө пайдалуу экендигин айтып атасыздар. Жаратылышы үчүн абдан мына төшүмдү көбөйтүп, чаңдаштырууга өтө таасири күчтүү экендигин айтып атасыздар. Анан мына азыркы күндө химияны көбүрөөк айыл чарбасында колдонуп атпайбызбы? Анан ошол химияны колдонуу ушул арылардын жашоосуна канчалык таасирин тийгизип атат? Buldu ki bir жерде жашоосуга өтө олуттуу зыян келтирет да. Ошо дарылаганда анча жердеги немелер айтып турат, неме кылып. Былтыр Раватка апарганыбызда айыл башчылар келип, жылдарыңыздар биз эртең неме кылабыз, 10 километр алыстыкка алыңыздар деди. Ошо бизге кулактан туруп кылып айтканы бизге пайда берди, алып калдык. Зыян этет. Массовый түрдө бана өлүп калыш ыктымал. Же болбосо башка эмеге касалдарга учураш ыктымал. Химикаттардан ар кандай ооруларда. Демек, жанагы балды, сапаттуу балды алыш үчүн улам сиздер көчүп конуп жүрүүгө аргасыз болуп жүрсүздөр. Аргасызбыз. Биздин баткен эмеси ошон үчүн асалын демеси кыргыз тилде айтканда чөлдүн балы дегендей. Степной балга кошулат да. Орусча айтканда степной балга кошулат. Ошон үчүн күчтүү да. Эштеги суу жок. Как жерде маселе алабыз да. Таш, бар жок таш. Мен мындан бир 3-4 жыл мурда ушул арычылык менен алектенген Кадамжай районунун Советская айылынан бир жигит менен сүйлөшүп калдым. Ал жерде ошол балчылык менен дагы бир сиздердеги кишилер алектенет экен, бирок алардын продукциясы Японияга кетип турат экен да. Аябай өзүнүн жанагы сапаты боюнча жогору турат экен да. Анан ал бул жердеги баадан 2 эсе кымбат экен да. Демек, биздин Баткен областын аймагындагы балдардын бардыгын эле ушундай кылып, күчтүүлүгү боюнча жогорку кылып
чет өлкөгө сатып өткөрүүгө дагы жакшы Ошо мүмкүнчүлүк бар экен да. мүмкүнчүлүктү ошондо мүмкүнчүлүк ошол болсун деп мына уюм болуп түзүлдүк да. Биз өзүнчө туган Баткен тоо балы деп эмеге түзүлгөндүгүбүздүн себеби биринчи жолу ошондон болду. Баарыбыз эле ишкерликте алып алганбыз, азыркы күндө тоок деп берип койгон ишкерликте. Бир канча биздин кесиптештерибиз ушул жөнүндө асалды жүктөп алып, мана мен документим деп жөнөткөндө Россияны тегерейде Казакстан менен Россиянын ортосунда кармалып калып, ошол жерде 150 000 рубль штрафты төлөп, кайтып келген да. Ошондой болбосун деп, ошол тоскоолдуктарды көрүп туруп анан биз 5-6 жыл болуп калды. Аксакал арчыларыбыз көп эле, кишилер эме кылып токтотуп койду да, мына жаштар бар. Махаматов директор кылып шайлап, ушунун аркасынан 2-3 жыл, мына 5 жыл болду. Чуркап жүрүп, быйылгы жылы бүттүк. Документибиз колубузга тийди. Анан дагы жер алып, ушу жөнүндө баягы асалды дагы кайра иштетип, лабораториялык эмеден өткөрүш боюнча мурда Бишкекке барып жүрө турган болсок, же болбосо Ошко барып лабораториядан өткөрүп келе турган болсок, азыр Баткендин өзү ачылыптыр. Ушул бизге дагы сүйүнүп турат. Бул дагы бир жагынан бизге жакшы жаңылык болуп турат. Лабораториялык анализде асалдын кандай составда химикат барбы, кандай чөптөн алынган, канчалык эмеси канттуулугу бар, канчалык сахар азасы бар, буларды текшертип алсак, буюрса бизге сал жолубуз кеңири болот деген ойдо турабыз да. Өзбекстанга бир канча жол эмелер келди, чакыруулар бара албадык да. Неге себептен? Границага барсаң, ишкерликти көрсөсөң тоок деп турат да. Кире албайсың. Тоокту асал береби деп. Мана биздин такалган жерибиз. Ошону биз эме кылып ишкерликти жоюп, ассоциация болуп азыр түзүлдүк да. Арысы деген жок бекен кесип. Жок экен. Бирок алар таппай бизге петиция деп жазган, биз кайра бара бергенден кийин, мисалы меникини и прочие деп жазып берди. И прочий дегенде жазуу бар да, прочийдин ичине арычылык кирет, дам. Башкасы кирет, прочие деген. Майдалар кирет. Негизи тоок деген жерге дал и прочий деп койгон. Азыр эми мына уюшуп жакшы колго алыпсыздар, ушул уюмуңуздар менен иш алып барсаңыздар бир кыйла жеңил болуш керек. Анан азыр эле мына Сайфулла айтып кеткен жанагы асылдуулугу боюнча сиз ушул уюмдун төрагасы катары кандай иштерди пландап жатасыз? Кандай кылып биз ушул арылардын сапатын көтөрө алабыз, балды сыртка сата алабыз? Ушул боюнча кандай ой пландарыңыз бар? Мен көп жылдан бери бизде эң негизги арылардын ооруу бул кене басат арыларда. Кенесини химиялык жолдор менен дарыланат. Мен ошону химиялык жолдор менен эмес, илгери орустар үйрөтүп кеткен, өзүнүн тажрыйбалуу балчылекчилери үйрөткөн табигый чөп дарылар менен дарылап келатам. Кээ бир жылдар көбүрөөк жоготуу болот. Мен анысына карабайм. Ошентип өзүнөн селекция кылып келатам да. Баягы кенеге дагы туруштук бере турган мына дүйнөбүз боюнча аракет кылып атышат болчу. Дарылаш боюнча азыр мен ошо акыркы мезгилдерде менде кене болот. Мен баягы табигый чөптөр менен дарылайм, химия ошо дарылабайм да. Ошентип арыларым кыштан толук чыга турган болуп калды. Мен ошон үчүн башка жактан мына Европадан келип аткан эне арылардан былтыр алдым. Буюрса быйыл ошондон да тукум алып чыгып, бирок өзүмдүн арыларым менен аргындаштырышым керек болот. Аргындашат. Аргындаштырып, баягы кенеге туруштук бере турган кылышым керек болуп атат. Өзүмчө ошентип аракет кылып атам да, китептерди окуп атам, тажрыйба алышып атам. Кыргызстанда көп жакшы эне ары өстүрүп чыгарып аткан тажрыйбалуу балчылар бар. Ошолордон сабак алып дегендей аракет кылып атам. Ал эми Баткен областында эми гана уюшуп аткан болсоңуздар, көп жылдан бери уюшуп өздөрүнүн продукциясын Кыргызстандын ичинде гана эмес, чет өлкөдө дагы таанымал кылган, мисалы Токтогулда, Сүккөлдө аябай
жетишкен да ал жактардачы. Алар менен дагы байланыштарды түзүп, мындан ары ошолордун тажрыйбасына таянып биргеликте иш алып барсаңыздар. Аракет кылып атабыз ошол мына октябрь айында Бишкекте ар бир областтан чакырылды арачылар. Мен Баткен облусунан өзүм барып келдим. Ал жерде кичине талкуулар болду, сүйлөштүк. Андан кийин мына Ошто 2 жолу чогулуш өткөрүштү. Ош балчылар коому. Ал жерге барып катышып келдим. Буюрса жакында дагы болот деп атышат, Ошто дагы барам деген оюм бар. Мен барыштын негизги максатым ошолордон практика алышым керек. Алардын практикасы менен биз кичине алдыга жылышыбыз керек. Ошолордон тажрыйба алыш үчүн барып атам да мен. Таанышып дегендей. Анан негизи бул арларды биз айттым го жанагы ардын кенеси кыйнап атат деп. Быйыл азыр өзүм орусча термообработка дейт. Ошондо арынын бир 5-6 түрдүү ооруларын кошо дарылайт экен да. Мындайчасынан айтканда арлардын банясы болуп калат. Ошону жасадым. Жакында мына азыр февраль айынан арлар тукум кое баштаганда, бизде февралда башталат да. Тукум кое баштаганда мен аны видео кылып тартып, чет элдердин орустардан алганда аларга көрсөтөм. Өзүм практически быйыл ушуну тажрыйбаны жүзүнө колдоном. Көрсөтүп, практически мен тажрыйбадан өткөрсөм, быйылдан кийин бул абаларыма дагы ошол аппараттарды жасайбыз деген ниеттемин. Анан азыр Россиядан, Ставропольский крайдан азыр кала турганым бир эле метод эмес, 3 түрдүү жеңилдик менен дарылай турган аппарат алып атам азыр. Буюрса кече сүйлөштүм, бүтөт бир где-то февралдын аягына бүтөт деди. Ал кишиде заказ көп экен, анан мен бирөөнү заказ берген. Буюрса аны да калдырам, аны дагы иштетем. Менин бул айткан сөздөрүмдүн негизги себеби арларды химиялык дарылар менен дарылаганда арлардын иммунитети түшүп кетет. Арлар алсыз болуп калат. Жашоо мөөнөтү өзү 40 күнгө жетпеген убакыт жашаганы менен анысы дагы кыскарат. Ошолорду арыны дагы оорутпай, жакшы химиялык дарылар колдонбой караса, көбөйүшү дагы, түшүм бериши дагы жакшы болот. Ошол максаттарда көп жылдан бери аракет кылып келатам. Алар менен тажрыйба бөлүшүп дегендей. Анан Эми кайсы гана тармак болбосун, бүгүнкү күндө ал ошол тармакта иштегендердин билимин өркүндөтүү, аларга жаңы тажрыйбаларды киргизүү мезгил талабы болуш керек. Анан бүгүнкү күндө дагы ушул алардын мисалы 40-50 жылдык тажрыйбасы болсо дагы жаңы ушул тармак боюнча окутууларга, үйрөтүүлөргө муктаж деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан дагы ушул фермерлерибизди айыл чарба тармагында эмгектенгендерди колдоо боюнча дагы көптөгөн ушул кредиттер берилип атат. Мүмкүн бул жагынан дагы сиздерде пландар бардыр. Бул жагда биздин пландарыбыз негизги азыркы ассоциация болуп түзүлгөндөн кийинки бир жерден бир 10 сотук 15 сотук жерди алсак, ошол жерге биз здание куруп алып, анан болгон өндүрүлгөн товарыбызды шетте экспорттой турган баягыдай белгилешип упаковка кыла турган эмелерди курсак деген оюбуз бар. Бул жөндө Айыл чарба департаментиге эме кайрылып эме кылганбыз, майра колдон келишинче жардам берели, сиздерге колдойлу деген айыл чарба департаментинин башчысы Ильяс дегенге Баткен обласына боюнча шону тармактуу эме кылып турабыз. Азыркы күндө саат кеч ошол 10 сотук 15 сотук канча берсе берген жерин алып туруп, авал начальник биринчи айтканда коргонду тосуп алып, жеңил конструкцияда бир эме салып, ошеке кырышыбыз керек болуп жатат да. Иш башташ керек. Иш башташыбыз керек болуп жатат. Бул кайра иштетүү боюнча асалда мурда бизге келип туруп, бизге эң кемеси ушундай уюмду түзөлбөй калдык да. Тышкы иштер министрлигиде иштеген Азамат Кабаев деген бар экен. Биринчи форум болуп ярмарка болгондо ошол келип туруп, тышкы иштер министрлигиде түштүк региону боюнча Азамат Кабаев деп келип туруп, мен жолуктуруп анан айтты, сиздердин кандай көйгөйүңүздөр бар? Биринчи ошо Питиста дегенде айттым, анан асалды кантип өндүрөсүздөр, кандай кыласыздар дегенде ошо түшүндүрүп берди да. Кийин сиздер биригип эме кылыңыздар, мана мен инвестор сүйлөшүп келдим Украинадан, Баткен, именно Баткен обласыга деп.
Украиналық болот экен дагы, ол инвестор. Келиптир бизге ошондо бир деме жер эле алышыбыз керек экен дагы, биз алага эме кылып бергенибизди көрсөткөнүбүз. Өзү баягыда ФПО деп коет, яшыктарды чыгарып бере турган, анан лабораториялык анализдер чыгарып бере турган, башка жана упаковка кылып, асалды бардыгы мисалы үчүн баары эле бир жерге роботко апарып кое турган болсок, роботто 3 жерде турган үздүк түсү 3 башка болуп калышы ыктымал да. Бұл естественный нәрсе. Себебі гүлдің бір жағыда көкбашы көп, бір жағыда бергенше байшекей дегені көп, гүлге дағдық болып қалады екен. Арын жегеннен гүлдің балдың түсі пайда болады. Жеген гүліне қарайды. Ошон бір-екі ерештіріп, ошон обработка қылып, упаковка қылып, базарға шығайық деген ойымыз бар эле. Телеге қарсы болып, Украинада соғыш болып кетті да, бірақ тоқтап қалды. Азыр эми башка жолдору дагы бардыр. Эми башка жолдор изденип атабыз азыр. изденип жатабыз. Жакшы, эми мына бул айыл чарбасында бал бул жөн эле киреше адам организми үчүн эмес, айыл чарбасынын продукциясын көтөрүүгө дагы өтө чоң таасири бар деп атпайсыздарбы? Канчалык ал жанагы эң жогорку сорттогу өсүмдүк алма, алча болбосун, аны жанагы жаратылыш бири-бири менен байланышкан, чаңдаштыруу жүрбөсө эч кандай ал түшүн бербейт. Болбойт. Жоготот. Жогоруда мен айтып өттүм го. Ооба, ооба. Эми дагы мен бир сөз айтып коймокчумун. Эми арычылар мактанды дебесин го. Биздин өрөндө, биздин климатта ошо Кожошкен дарыясынан Козубалган дарыясынagacha болгон аралыктагы бал бул Кыргызстанда жок. Ушунчалык күчтүү да биздикичи. Эми өзүнүкүнү мактайт дебесин го. Бирок сапаты боюнча мисалы менен кошуна өзгөн барсаң, кой союш берет, куйрукту ура берет. Bizde kelip kuyruklu cep gördün, davleniğini kötürür. Kaloriyası Demek bizim çöptür, естественный da, күндүн нурunu толук алып туруп кийин нектар ажыратат. Ноокаттан нар жагын чөптөрү ак чөп эсептелет. Алардын нектары ham биздикинен төмөндө болот. Неше жерин айтып коеюн дедим да. Жакшы. Мына демек буга чейин ошол жанагы Баткендин күрүчү менен мактанып келгенбиз. Баткендин өрүгү менен мактанып келгенбиз. Жакынкы айларда, жакынкы жылдарда буюрса мына Баткендин балы менен дагы мактана турганбыз. Мактана тургандыгы эле бул. Даңктана турган күндөр Канча жүрүп алды. Мына бир топ ушу азыркы арабызда 4 адам бар экен. Ноокенге барып, Ноокенде эме кылып көргөзгөндө биз Баткенди барып көрсөткөндө Кыргызстан боюнча келген. Кызыкөл, Нарын, Таласы, бар 7 областан баары келип жетте конференция өткөндө Баткенди балында ошолор макташып кеткен да. Бизде коен томук деген чөп күзгө жакын гүлдөйт, ошо коен томуктун балын көрүп туруп, мындай бал болушу мүмкүн эмес дейт да. Акката силерден эмеңерден күчтүү экен деп. Себеби бизде баягыда естественный эсе баары катыйт го. Сары майды күйгүзүп койсоң же кары майды койсоң баары катпайт. Ошондой болуп катып турат. Бирок даамдап көрүп туруп тазалыгына там бердилер да. Мындай бал болушу мүмкүн эмес деп. Бардык асалчылардын, болчулардын Кыргызстан боюнча болчулардын эместе арасында ошондой талкуу болуп эме болду. Жакшы. Рахмат, эми ушу бизге берилген убакыт аягына чыгып баратат. Сиздерге ушу келип катышып, ушу Баткен областында ушу балчылык, арчылыкты өнүктүрүү, өстүрүү боюнча ойлорду ортого салып, биз менен ушу маектешкениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябыз дайым ачык. Мындан кийин дагы ушул өзүңүздөрдүн тармак боюнча дагы маселе боло турган болсо, ийгиликтер болсо дагы келип ушу жумурай журттун алдында сүйлөп айтып деп турганга сиздерге кеңири мүмкүнчүлүк беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ошол маанилүү маек берүүсүндө Баткен областында балды өнүктүрүү боюнча атайын ошол арчылык тармагында эмгектенип келе жаткан биздин фермер абаларыбызды чакырып маек курдук. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта калыңыздар.